Майда жер титирөөдөн Каратейин айылындагы жабыркаган үйлөргө ыктыярчылар бум жардам жиберишти. Жаңы конуштагы жагымдуу кабар. Бишкек шаарынын 1-май райондагы Ширбакова жаңы конушунун 1000ден ашык жашоочулары жаратылыш газы менен камсыз болууга мүмкүнчүлүк алышты. Нокен районунун Майсы айыл аймагында мекеме ишканалардын кызматкерлери жана жергиликтүү жашоочулардын колдоосу менен сай жээктерин бекемдөө иштери жүрүүдө. Эми ушул жана башка кабарлар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Студияда Гүлзат Карабаева, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытовду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына Кыргызстан элинин ассамблеясынын ишмердиги, этностук жамааттардын маданий борборлорунун өз ара аракеттенүү маселелери жана өлкөнү байырлаган бардык этностук топтордун өкүлдөрүнүн укуктарын камсыздоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилди. Токон Мамытов этностор аралык мамилелерди андан ары өркүндөтүү, өлкөнүн маданий мурасын жана этностук көптүрдүүлүгүн сактоо аркылуу улуттук биримдикти камсыз кылууга багытталган эл биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясын ишке ашыруу тууралуу президентке айтып берди. Мамлекет башчысы этностор аралык мамилелерди заманбап демократиялык башкаруу системасынын натыйжалуу ишин камсыз кылуу өлкөнү өнүктүрүүдө приоритет болуп саналарын белгиледи. Президенттин айтымында өлкөдө салттуу этностор аралык конструктивдүү диалогду сактоодо жана өнүктүрүүдө коом ичинде ынтымакты арттырууда Кыргызстан элинин ассамблеясына өзгөчө роль таандык. Ыктыярчылар кайрадан биригишти. Бул жолу жардам Ош облусуна жиберилди. Майда жер титирөөдөн Каратейин айылындагы 163 үйдүн 161 жабыркаган. Кененирээк кийинки материалда. Un, кесме, кумшекер, туз, буурчак, консерваланган балык жана суу май, тизмектелген тамак аш азыктары жакшы сапатта жана колдонуу мөөнөтү жарактуу. Здесь 165 коробок. Бул жерде 165 коробка. Каратейин айылында ушунча үй бүлө жашайт экен, ошондуктан баарына жетет. Это практически в каждый дом села Каратейин. Ар бир коробканын салмагы 45,5 килограмм. Бир үй бүлөгө 2 жумага жетет. Ыктыярчылар азыктардын баары төгүлбөй жетиш үчүн коробкаларга ылайыкташтырып салышкан. Керектүүлөрдүн баарын кары картаңдарга жардам көрсөткөн Адра коому сатып алган. Ыктыярчылык оор, популярдуу эмес эмгек. Гуманитардык жардамды иреттештирүүгө коомдун ыктыярчылар гана эмес, бир канча жаштар уюмдарынын өкүлдөрү да жардам беришти. Мне больше нравится помогать людям. Мага адамдарга жардам берген жагат. Коммуникабелдүү болуп, социалдык жардам көрсөткөн тажрыйба деп ойлойм. Когда я услышал клич о том, что необходима помощь, я, конечно... Адамдарга жардам керек экенин билем. Ошондуктан социалдык тармакта жардам керек дегенди укканда бул жерге да жардам керек деп келдим. Вообще, на самом деле, действительно, это очень важно, что у нас есть такой инструмент, как социальные сети. Бизде социалдык тармактын болгону абдан жакшы. Анткени жарыя берип эле бир заматта көптөгөн ыктыярчыларды чогултуп, жакшы иштерди жасаганга болот. Мында келген балдар биринчи жолу жардам берип жатышкан жок. Алар угары менен жардамга даяр келишип көмөк көрсөтүшүүдө. Ыктыярчы болгон маанилүү, себеби жардам дайыма керек. Гуманитардык жардам эми шейшемби күнү дарегине жетет. Бурулай Пусурманкулова, Ширин Аснаконова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1-канал. Аккула ат майданы эл аралык стандартка дал келиши керек. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ипподрумду реконструкциялоо жана модернизациялоо боюнча өткөргөн жумушчу жыйында айтты. Жыйында Аккула ат майданын толук реконструкциялоонун эскиздик долбоору көрсөтүлдү. Сунушталган жаңы долбоорго ылайык ат майдандагы көрүүчүлөрдүн орундары 10 миңге кеңейтилген. Өкмөт башчы спорттук ат оюндары жана башка маданий иш-чаралардын бардыгы Аккула ат майданында өткөрүлгөндүктөн объекттин бардык инфраструктуралык маселелерин карап чыгып, аны сапаттуу реконструкциялоо керек деди. Жыйын соңунда Дене тарбия, спорт жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттигине, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине Аккула ат майданын реконструкциялоо долбоорун аягына чыгарып, өкмөттүн кароосуна кайрадан жиберүү тапшырылды. 24 майда Бириккен Араб Эмирлигинин тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Шейх Абдалла бин Заед аль Нахаян Кыргызстанга келет. Бул Араб мамлекетинин тышкы саясий мекемесинин Кыргызстанга болгон биринчи жооп катары визити. Бул тууралуу Бириккен Араб Эмирлигиндеги Кыргызстандын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Чыңгыз Эшимбеков билдирди. Иш сапардын алкагында Бириккен Араб Эмирлигинин тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министрин президент Алмазбек Атамбаев кабыл алып, анда эки тараптуу кызматташтыкты
бекемдөө, коопсуздук жана экономикалык байланышты чыңдоо маселелери талкууланат. Ошол эле учурда Тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Шейх Абдалла бин Заед Аль Нахаям баш болгон делегация жана ата мекендик ишкерлердин катышуусунда ишкер форум өтөт. Элчи Чыңгыз Эшимбеков Бишкек нарынын Торогар жолун салууга 57 миллион доллар бөлүү боюнча сүйлөшүүлөр бар экенин билдирди. Жаңы конуштагы жагымдуу кабар. Бишкек шаарынын 1-май районундагы Щербакова жаңы конушунун 1000ден ашык жашоочулары жаратылыш газ менен камсыз болууга мүмкүнчүлүк алышты. Аталган конушту газдаштыруу иштерин Кыргыз Республикасынын газ менен камсыздоо, газдаштыруу схемасы жана Газпром Кыргызстан компаниясынын инвестициялык программаларына ылайык жүргүзүлдү. Узундугу 4 чакырымды түзгөн газ бөлүштүрүү өткөргүчтөрүнө жана курулуш иштерине 16 миллиондон ашык акча жумшалган. «Газпром» вошел на рынок Кыргызстана в 2014 году. Биз өткөн жылдын жыйынтыгы менен Бишкек шаарынын 10 жаңы конушун газдаштырдык. Ал эми бул жылы Чүй облусу менен Бишкектин 12 жаңы конушту газ менен камсыз кылабыз деп турабыз. Жалпысынан айтканда 2030 жылга чейин Кыргызстанды газдаштыруу деңгээлин 62%га чейин жогорулатуу максаты коюлуп жатат. Ноокен районунун Майсы айыл аймагында мекеме ишканалардын кызматкерлери жана жергиликтүү жашоочулардын колдоосу менен сай жээктерин бекемдөө иштери жүрүүдө. Коомдук ишке чыккандар Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан алынып келинген 455 дана габион торчолорун ашар жолу менен жээктерге жаткырышты. Бекемдөө иштеринин натыйжасында узундугу 400 метрге чукул сай жээги тосулуп, бөгөт Саймала айылындагы турак үйлөргө суу каптоо коркунучу жоюлду. Быйылкы жаздын жаанчыл келиши менен Ноокен районундагы Дария жана сай жээктеринин көп жерлерин суу жеп кеткен болчу. Шуга жалпы мас айылынын тургундары 10 күндөн бери чыгып өз салымыбызды кошуп атабыз. Элдик ашар коелук. Бүгүндө биз ишибизди арбындатып алайлык деген максатта бүгүнкү күндө ушундай ашар уюштуруп атабыз. Биз ойлойбуз, ушу жакшы иштер менен ушу МЧС жактан берилген габиондорду Кудай буйруса 1-2 күндө байлап бүтөбүз деген сөзүбүздү бере алабыз иншалла. Мас айыл өкмөтүбүздө мындай коркунучтуу жерлерибиз дагы көп. Жогору жакта Кызылкыштак, Саймала, Кызыл Туу айылынын жээктери да ушундай коркунучтуу абалда турат. Эми акырындык менен мүмкүн болушунча тизип кетип атабыз. Каракол шаарындагы ички майда жолдордун айрымдарына кум шагыл төшөлүп түздөлүп жатат. Бул үчүн шаардык бюджеттен каражат бөлүндү. Шаардын бардык ички көчөлөрүндө мындай ремонт иштерин жүргүзүүгө мүмкүн эмес, себеби жылдык жолдорго бөлүнүүчү каражат негизги жолдордун ремонтуна жетпей жатат. Жолчулардын айтымында жол жасоо иштерине айрым шаар тургундарынын таштандыларды, мал жандыктардын кыктарын өз убагында чыгарбай жолго үйүп салышканы тоскоол болууда. Буларга тийиштүү чара көрүүдө шаар бийлиги алсыздыгын көрсөтүшүүдө. Белгилей кетсек, шаар ичинде 300 чакырымдан ашык ички жол каттамдары бар, ал эми кум шагыл төгүп болсо дагы жасалып жаткан жолдорго шаар тургундары ыраазы болушууда. Улуу жибек жолу аралап өткөн Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялуу районунун экономикасы күн сана өсүп жатат. 20 миллион калкты камтыган 50дөн ашуун улут жашаган аймакта иш кайнап, бардык багыт боюнча жумуштар аткарылды. Кытай бийлиги 20дан ашык өлкөнүн массалык маалымат каражат өкүлдөрүн чакырып, Шинжаң өрөөнүндөгү жетишкендиктери менен тааныштырды. Кытайга болгон сапарга кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев да катышып келген. Тяншан тоолорунун аркы бетиндеги өлкөгө баш баккан адамдын көзү ачылат. Өнүгүү боюнча дүйнөдө алдыга озуп бара жаткан Кытайда баары бир нукка түшкөн, тыным албаган эмгекчил калктын эмгеги аркылуу экономиканы өстүрүүгө шарттар түзүлгөн. Кытайда өнөр жай, дыйканчылык, инфраструктура жана башка тармактар алдыга секирик таштаган. Журналисттер айрымдарына күбө болушту. Бул өнөр жай ишканасында бир нече багыттагы жабдуулар даярдалат. Темир жол рельсалары, шахтага жол салчу жабдуулар, тоону көзөбөтчү тетиктер, метрого жана башка жер алдындагы жумуштарга керектүү жабдуулар жасалат. Компания дүйнөдө 500 ири компаниянын катарынан 79-орунду ээлейт. Мындагы адистер Кыргызстандагы ГЭСтердин курулушуна салым кошууга ниети бар экен. Наша компания является очень масштабной. Биздин компания ири ишкана катары саналат. Биздин топ Кытайдын тең жарымындагы катуу ылдамдыктагы магистралдарды курду. 4000 жумушчу иштейт. Биз Иранга тетиктерди жибердик. Москвага метро курууга жабдуулар жеткирилет. Кыргызстанга ГЭСтерди курууга техника керек деп укканбыз. Биз ал ишке катышууга даярбыз. Коммунизм жолундагы өлкөдө баары эске алынган, өндүрүлгөн нерсе жерде калбайт. Мисалы, дыйкан алган түшүмүн жакын жайгашкан ишканага өткөрө алат.
Бул жеке ишкана дыйкандар алып келген пактаны сатып алып, ушул жерден тазалап, жиптин түрлөрү жасалат. Ал эми жасалган даяр жиптер болсо кездеме чыгарган башка ишканаларга сатылат. Ал эми өкмөт болсо жумушу жок жүргөн адамдарды атайын окутуп, ушулөрдү ишканаларга жумушка орноштурат. Колу бош адам жок келсе, жумушу жок калган адамдарды өкмөт эмгекке үйрөтүп, ишканаларга жөнөтүлөт. Элimiz bomuzumuz da bizde yani iş korlaştırıp nurgun. Бул жерде дыйкан үй бүлөдөн чыккан 5000 адам иштейт. 13 түрдөгү жип өндүрүп чыгарабыз. Мен 2014-жылдан бери иштейм. Айлык маянам 3000 юан. Жумуш өтө деле оор эмес. Шинжанда өндүрүүчүлөргө ылайыкталган ишканалар көп. Анда бийлик менен жеке тарап биргелешип иш алып барат. Долбоорлорду даярдап, ишкана ачкан ишкер өкмөт тарабынан колдоого алынып, андан тышкары салыктан бошотулган. Завод 2015-жылы салынып баштаган. Былтыр байпак чыгара баштады. Өкмөт ишкананын ачылышына көмөк кылып 3 жылга чейин салык албайт. Ошондой эле каражат бөлүп жумушчуларды тарбиялап, бизге жумушчуларды даярдап берген. 60 миллион юан салган ишканада иш жакшы жүрсө, 12-ден 16 айга чейин салган акчаны кайтарып алса болот. Кытай илгертен сооданын көзү болгон Улуу Жибек жолун азыркы замандын талабына ылайыкташтырууну демилге кылып, жакында Кытайда бир алкак бир жол эл аралык экономикалык форум болуп өттү. Иш чарада бир катар актуалдуу маселелер каралды. Ушул эле малда Кытай өкмөтү журналисттерге Улуу Жибек жолундагы маанилүү орунда турган Шинжаң Уйгур автономдуу районундагы абал менен тааныштырды. Уланбек Тиханбаев, Коомдук биринчи канал, Кытай. Борбор калаада музейдеги кадыр түн деп аталган социалдык маданий багыттагы акция өттү. Быйыл мындай ири иш-чара бир эле музейде эмес, Бишкектеги 12 маданий аянтчада уюштурулду. Коноктор ар кандай мастер-класстарга катышып, сүрөт көргөзмөлөрүн көрө алышты. Ошондой эле кыргыз элинин улуттук маданиятын чагылдырган бир катар сабактар өттү. Кыргызстан музейдеги кадыр түн акциясына 2010-жылдан бери катышып келет. Кененирээк Сейил Карыбеков айтып берет. Кооперативдин ысымын алып жүргөн музейдин алдына майрамдагыдай эл көп чогулду. Концерттик программа, кол өнөрчүлүк уюштуруучулардын айтымында былтыр акцияга 8000 адам келсе, быйыл көрүүчүлөрдүн саны 15000 жетти. Бүгүнкү иш-чаранын коноктору музейге кирери менен дал ушул инсталляцияга туш болот. Бир карасаң эч нерсени билдирбеген көрүнүш, кандайдыр бир хаос. Бирок 2 кадам таштап көз салсак эм тамгасын көрө алабыз. Бул тартиптин жана музейдеги кадыр түн акциясынын белгиси. Өзгөчө костюмдарды кийген чырайлуу кыздар музейдин залдарын кыдырып, иш-чарага көрүп кошуп турду. Мен жасап аткан нерсе кыргыз элинин кандайдыр бир каада салтына тиешелүү болгонун каалагам. Бул жерде таза кыргыздын көйнөктөрү эмес, бул негизи эле шамандын көйнөгүнөн келип чыккан нерсе. Кандайдыр менин көз карашымда ошол нерсеге Чыгармачыл мастер-класстар, салттуу корей техникасы менен жазуу, скульптура терапия, бардыгын бир аянтка чогулткан музейдеги кадыр түн акциясы. Алардын катарында кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгү жана маданияты да бар. Мамакден жагат сонун кен. Аябай таланттуу адамдар көп экен. Чет элден келген кыргыздар бардыгы маданиятыбыз жакшы өнүгүп атыптыр. Өмүрүмдө биринчи жолу үй бүлөбүз менен, бала бакырабыз менен баарыбыздан катышып атабыз. Аябай жакты, элдин баарын жык-жыйма келгенин көрүп атасыңар. Жумуштан чарчап келсек дагы кичине духовный жактан өзүбүздү байыталы деп келип отурабыз. Аябай жакшы болуп атыр. Адам да көбүрөөк анан былтыркы жылга салыштырмалуу бүгүн бир гана ушул жерде эмес, анан башка жактарда да болуп атыр. Аябай жагып атат. Иш-чара жашынан карысына чейин балдардын, кыздардын, аталар менен апалардын кызыгуусун жаратып турду. Бул жерге келип өзгөчө нерсени көрүүгө куштар болгон чет өлкөлүк коноктор да арбын болду. Мага Кыргызстан аябай жакты. Маданияты, табияты, тамак ашы. Ал эми бул иш-чара абдан жакшы уюштурулуптур. Көптөгөн кызыктуу нерселерди көрдүм. Заманбап өнүгүү процесси менен чыгармачылыктын жаңы агымдары да жаралууда. Музейдеги кадыр түн акциясынын алкагында кыргызстандык жана казакстандык сүрөтчүлөрдүн видео арт өнөрүнө күбө болдук. Иш-чара чакан концерттик программа менен коштолду. Сейил Карыбекова, Аскар Улануулу, Коомдук биринчи канал. Акыркы сааттардан алынган кабарлар мына ушулар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламат болуңуздар.